Бишкек шаарынын тургуну Акзур Айым 10 жылдан бери үй шартында шире, туздалган бадыран жана башка азыктарды консервациялап келет. Жылына жок дегенде 100 банка жабаарын кошумчалады. Анын айтымында кайсы азыкты кышкыга даярдабай эле, аны сөзсүз кылдаттык менен 2-3 сыйра жуу керек. Жана дагы жер жемиштин абалына көңүл буруу зарыл. Негизи банканы туура жабуунун эрежеси башкысы банканы таза жуу, андан соң кадимки өзүбүздүн чай ичкен чайнекке буулау, анткени кээ биркилер мантык кысканга же болбосо духовкага буулайт. Ошол сыяктуу бул банканын оозу чайнектин оозуна дал келиш керек. Бул салатта баклажан кошулат. Баклажан кошулганда көпчүлүк жерде ботулизм болуп калышы мүмкүн. Себеп дегенде бири бышса, бири бышпай, анткени баклажан бат бышат, сабиз кийинирээк бышат дегендей. Ошондуктан ар бир рецептти туура кылып, баарын бирдей бышырып, банкага туура жапса, ботулизм болбойт. Банка буулоодон ката кетиши мүмкүн, банканы жапкан аппараттан туура эмес кетиши мүмкүн. Анткени банканы жапканда банканын бул эмеси тегиз болуш керек. Жабылган жери тегиз болуш керек. Кээ биркиси быдыр-быдыр болуп калат, бул жактан аба кирип калса, өңү бозоруп кетет, же болбосо салаттарыбыз ачып калат. Ушул сыяктуу нерселерге дуушар болобуз. Туура жабуу, банканы туура буулоо, ичиндеги нерселерди туура бышыруу. Кыш мезгилинде күздө жапкан түрдүү туздалган консерванттарды алып чыга баштайбыз. А бирок туура эмес шартта дайындалган азык адам өмүрүнө коркунуч жаратат. 2019-жыл ичинде жалпы 54 адам тамак аштан ууланган. Ботулизмдин 43 учуру катталган. Бардыгы үй шартында жасалган азыктарды колдонгондору белгилүү болгон. Бирок жакында эле ноябрь айында Кыргызстанда туздалган Дар земли ишканасынын азыгынан бир адам ууланган. Мынакей Дар земли деген торговый маркасы менен чыгарылган маринатталган бадыраңдан бир киши жабыркап калды өткөн жумада, 2 жумадан бери. Анан ошол партиядан чыгарылган бадыраңды биз изилдеп келгенде, ошол бадыраңдын маринатталган бадыраңдан ботулизм таякчасынын Б аттуу токсини бөлүнүп чыгарылганда бул өтө коркунучтуу. Ошондуктан азыркы күндө ушул өндүрүштү биз өзүнүн ишин токтотуруп жабылып турат. Биринчиден технологиялык режимде, технологиялык процессти туура кармабагандык деп айтылат. Анткени эгерде консервация жасоонун атайын берилген параметрлерин, температуранын параметрин, убактысын, атмосфералык басымды ушул стерилизацияда кармабаса, демек ушул жашылчаларда болгон токсиндер, уулар ошо калып калат. Адистер белгилегендей, үй шартында консервациялоо бул абдан кооптуу. Анткени ботулизмди аныктоо өтө кыйын. Жапкан банканын капкагынын абалынан же банканын өңү, түсүнө карап, ал уулуу же уулуу эместигин аныктоого мүмкүн эмес. Ошол себептен көбүн эсе ишканалар тарабынан даярдалган продукцияны алууну дарыгерлер сунушташат. Консервацияланган азыкты алууда биринчи кезекте анын мөөнөтүнө көңүл буруу абзел. Крышка менен жабылган убакта кычкылтек жок шартта токсин бөлүнүп чыгарат. Эгерде биз ачык өндүрүш, ачык идиштерде туздасак, ошол эле маринаттасак, бочкаларда же болбосо кастрюльдарда капкак менен жаппай маринаттасак, анда токсин бөлүнүп чыгарбайт. Демек, эң негизги шарты бул өзү анаэробный шарт деп айтылат, кычкылтек жок шартта. Ошондуктан үй кожойкелерге айтып кетишим керек, эч качан ушундай үй шартында консервациялаудан алыс болуңуздар. Азыркы учурда базарларда көп эле жашылча жемиштер сатылып атат. Ботулизм тамак аштан уулануунун эң оор жана коркунучтуу түрү болуп саналат. Оор учурларда жүрөккө доо кетип жана дем алуунун жетишсиздигинен өлүм келип чыгат. Ботулизмден көз жумгандардын 40% өз убагында медицина
медициналык жардамга кайрылбагандан болот. Тамак аш коопсуздугу департаменти билдиргендей, ууланган адамдардын саны жыл сайын өсүп барат. Биз тараптан коңгуроо кагуулар болуп келет, бирок адамдардын кайдыгер карагандыгынан улам мындай маселелер жаралат дейт департаменттин өкүлү. Деги эле ботулизм деген эмне, ал эмнеден улам болушу мүмкүн экенин шаар тургундарынан сурап көрдүк. Салат андай мындай жасайт го жайкысын. Ошондо билбей микробтор кирип кетсе, ошол жарабай калат да, аны жеген адамдар ботулизм менен өлүп. Билбейт кеме жанмайды. Тамак аш продукциясын консервациялоонун санитардык жана технологиялык эрежелерин сактоо зарыл. Жаңы жашылча жемиштерди колдонуш керек. Ошондой эле консервацияланган азыктарды муздак жайда сактаңыз. Үй шартында консервациялоодон баш тартканыңыз оң. Же болбосо бардык эрежелерди туура сактап, жаңы үйрөнчөк болсоңуз кышкы салат, маринадтарды адистин көзөмөлүндө жапкан оң. Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.